Бул мыйзам долбоору сунушталууда. Кыймыл эрежелерин бузган айдоочулардын билим деңгээлин экзамен планшеттин жардамы менен Гаишников сделаем миллионерами. Дастан Алабаевич, мен сизге толугу менен кошулбайм. Давайте алар журналисттерди чакырайлы. Алардын көзүнчө экзаменди берсинчи алар. Ошол суроолорго давайте көрөлү. Гаишниктер өзүлөр жооп бере алабы же жооп бере албайбы? Дастан Алабаевич, эл каршы чыккан жери жок. Биз дагы аналитика кылып атабыз, наоборот, жарандар ушуну колдоп атат. Вы понимаете, что это противоречит всем нормам? Ушуну коомчулук да сурап атат. Ушундай Анда силерге кантип биз мондай возможность берели гаилер немелерди, айдоочуларды экзамен алганга? жок. Муну элдер туура эмес кабыл алат. Мен просто Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинети баяндамачы Урманбетов Октябрь Жолдошевич, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары. Чакырылгандар Конкубаева Үмүткан Ургазиевна, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары, жана ошондой эле Жеңишев Тилек Жеңишевич, Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасынын караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбордун директорунун орун басары. Сөз сизде, баяндамачы Октябрь Жолдошевич. Урматтуу Мадлен Абдрахманович, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 7 декабрындагы номер 548 Кыргыз Республикасында жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктиргис чаралар жөнүндө жарлыгынын алкагында бул мыйзам долбоору сунушталууда. Мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинде каралган укук бузуулар жасаган транспорт каражаттарын башкарган айдоочулардын жол кыймылынын эрежелерин билүүсүн укук бузуу аныкталгандан кийин текшерүү механизмин киргизүү каралган. Мыйзам долбоорунда Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексиндеги 8 беренеси боюнча аныкталган бузууларда кошумча укуктук кесепети катары жол кыймылынын эрежелерин билүүсүн текшерүү каралууда. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинде жаңы 38-2 беренесин киргизүү каралып жатат. Анда жол кыймылынын коопсуздугунун айрым бузууларын, жасаган айдоочулардын жол кыймылынын эрежелерин билүүсүн, текшерүүнүн негиздери жана тартиби, ошондой эле текшерүүдөн өтпөй калган учурда анын укуктук кесепеттери белгиленген. Мыйзам долбоорунда Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 34 беренесинин 2 бөлүгүнө жана 564 прим 1 беренесине тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилип, алар жол кыймылынын эрежелерин билүүсүн, текшерүүнү, кошумча укуктук кесепеттердин тизмесине киргизүүгө, ошондой эле транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо органдын ыйгарым укуктарын тактоого багытталган. Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу айдоочулардын жолдо жүрүү тартиби жана жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Жолдо жүрүү тартибин жогорулатуу менен жол транспорт кырсыктарын жана алардын кесепеттерин азайтууга өбөлгө түзөт. Көрсөтүлгөн максатка жетүү үчүн мыйзам долбоорунда жол кыймылынын эрежелерин бузган айдоочулардын билим деңгээлин укук бузуу катталган жерде текшерүү каралган. Мында укук бузуу атайын техникалык каражаттар аркылуу автоматтык түрдө катталган учурлары эске алынбайт. Бул чара айдоочулардын билиминдеги кемчиликтерди ыкчам аныктоого, өз убагында алдын алуу чараларын көрүүгө, ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин туруктуу сактоо көнүмдөрүн калыптандырат. Текшерүү процесси толугу менен автоматташтырылып, санари форматында ишке ашырылат. Экзамен планшеттин жардамы менен алынат. Планшеттик түзмөктөрдөгү колдонбостон бул программаны ишке ашыруу мүмкүн эмес. Анткени бардык процесс санариттик форматка жана автоматташтырууга негизделген. Сунушталган Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык терс кесепеттерге алып келбейт. Бул мыйзам долбоору колдонуудагы мыйзамдардын ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган
белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин ченемдерине карама каршы келбейт. Ушул Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча финансылык чыгымдарды алып келбейт. Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору ишкердик, ишмердикти жөнгө салууга багытталгандыктан жөнгө салуучулук таасир этүү талдоосунан өткөрүүнү талап кылбайт. Урматтуу депутаттар, баяндамам аяктады. Биринчи окууда колдоп берүүңүздөрдү суранам. Кошумча суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Рахмат. Табло. Аппарат табло бериңиздер. Сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Уважаемые депутаты, этим законопроектом, если мы его примем, мы практически всех гаишников сделаем миллионерами. Они разбогатеют очень хорошо, потому что, вы знаете, у нас вот кому поручают бороться с коррупцией, тот становится богатым. Дашь право сейчас останавливать и проверять знания правил дорожного движения, которых он сам особо не знает, это и приведет к коррупции. Хороший хлеб мы даем гаишникам. И вот у меня в связи с этим вопрос, а вообще в каких странах вы видели такие примеры, чтобы водителей за нарушение правил дорожного движения останавливали и проверяли знания? Вот кайсы өлкөдө ушундай тажрыйба бар? Дастан Далабаевич, биз башка өлкөлөрдө карап чыктык. Мындай практикаларда жок, бирок биз киргизип атабыз. Мен мисалы сизге пример келтирип кетейин сиздин сөзүңүзгө. Урматтуу депутаттар, мисалы мен бул 38 прим. 1-де биздин кодексте, действующий кодексте ушул 8 берененин 6 беренеси боюнча 1 жылдын ичинде 3 жолу нарушение кылса, муну биз ошол экзамен тапшырууга жиберип атабыз. Бул факты, мындай учурлар боюнча биз былтыр 57 ушундай нарушение жибергенбиз. Мен азыр быйылкы жылдан эле бир 2 факт келтирип кетейин, Дастан Далабаевич. Мынакей 26 жылдын 3 январында Балчык Каракол шаарында жол кырсыгы катталганда, бул жол кырсыгын Аскеров деген кылган, аны кесепетин адам өлүмүнө алып келген. Эми мен ушуну сизге келтирип кетейин. Бул жол кырсыгында бул Аскеров буга дейин 17 жолу жол кырсыгын бузуу кылган. Бул боюнча штрафтарын төлөгөн. Анын ичинен 17 жол нарушениясында 8 жолу ушул 8 бул көрсөтүлгөн беренелер боюнча нарушенияны кылган. Мынакей дагы мындай эмеде айтып кетейин, мындан сырткары мынакей Мырзабеков деген Honda стилимиз үлгүсүндөгү автомашинасы менен жол кырсыгы болгон, анда айдоочу каза болуп 4 жүргүчү жаракат алган. Тергөө учурунда көз жумган айдоочунун 23 жылдык айдоочулук тажрыйбасы болгону менен 1 жылда катуу ылдамдыкта айдоо, каршы тилкерге чыгуу, жол белгилерин баш ийбөө, ашып өтүү, озуп өтүү деген жанакы азыр биз көрсөткөн 8 беренеде каралган эреже бузууларды 13 жолу бузган. Туура айтасыз, бирок бул мыйзам долбоору менен биз жардам бере албайбыз. Жол коопсуздугу боюнча ушундай эле маселе болуп турат. Тилекке каршы бизде көпчүлүк маселе ошол акча менен чечилет да. Вот өзүңүз мына карасаңар, гаишник токтотот, планшет менен көрсөтөт, давай сени текшерели дегенде. Ал ошол на месте экзаменди бере албаса, билбесе, акчаны сунуштайт да. Дастан Далабаевич, мен сизге толугу менен кошулбайм. Бизде Ички иштер министрлиги бүгүнкү күндө санариптештирүү өтүп, бул жерде азыр ГАИ кызматкерлери толугу менен бүгүнкү күндө боди камера, планшеттер менен жанагы ар бир булардын иш жүргүсүндө жана планшеттердин бардыгында тең камералар орнотулган. Эгерде кызматкер кармаганда мунун бардыгы тең фиксация болот, ошол жана планшеттеги эмесин бар запись болот. Жана сиз айтып аткан коррупциялык алып келет, ГАИлерге тигиндей жолду түзөт деген бул толугу менен биз каршыбыз. Мунун бардыгын тең биз иштеп чыгып, ушунун программасында биз азыр иштеп жүргүзүп атабыз. Бүт бардыгы электрондук. Сиздерде коррупция жокпу? Бизде жок деген жокпуз. Бизде коррупция менен күрөшүп атабыз. Маалымат каражаттарын көрүп атабыз. Коррупцияга аралашкан кызматкерлерге чара болуп иш козгоп атабыз. Ал боюнча катуу күрөштөр жүргүзүп атабыз биз. Эми негизи камераларды бүт жерде коюш керек.
ошол жардам бериш мүмкүн. А бул жерде субъективный трактовкалар өтө көп болот да. Анан жакшы болот эле негизичи мындай. Давайте ачык, айкын, гаишниктерди, ошол текшерүү кылгандарды ушундай түзүп, давайте алар журналисттерди чакырайлы. Алардын көзүнчө экзаменди берсинчи алар. Бере алабы же бере албайбы? Мисалы, өзүңүздөн баштасаңыз тура эле болмок да. Дастан Талабаевич, бул жерде мен сизге дагы айтып кетейин. Бул жерде ГАИ кызматкерлери бул жол эрежелерин билиш керек. Булардын негизги милдети. Да, айтылып жүргөн жерлерде кээ бир кызматкерлерибиздин бар жаңы кирген кызматкерлер, аларды окутуп үйрөтүп атабыз. Негизи бул жерде ГАИнин правиланын бирүүсү деген жок. Бул жерде атайын программа иштелип чыгат. Унаа менен кызмат службасы менен жанагы ПДДда көрсөтүлгөн суроолордун баардыгы тең ушул жерден 150 суроонун баардыгы, 300 суроонун баардыгы тең кирет. Ал жерде автоматтык түрдө ошол жанагы 8 суроо ошонун ичинен чыгып турат. Ал жерге ГАИнда эч кандай мүмкүнчүлүгү болбойт. Бүт баардыгы тең кнопканы басканда ал жерде программа өзү иштелип автоматтык түрдө ошол суроолор чыгат. Ошол суроолорго давайте көрөлү. Гаишниктер өзүлөр жооп бере алабы же жооп бере албайбы? Жок, карап көрбөйлүчү ошону. Суроолорго жооп берет, мына ГАИ кызматкерлери турат. Не, на местах давайте ушундай текшерели. Чогуу чыгалы, пожалуйста, текшерели. Биз ал боюнча да окутууларды давайте ошол программаны бергилечи, чогуу чыгып текшерели. Чогуу чыгалы, мен каршы эмесмин. Любой гаишникке барып эле ушундай сурайлы. Ушул система боюнча иштөө программасын бардыгы тең выездной кылып туруп биз көрсөтүп берели. Биз иштеп аткан программанын бардыгын тең. Биз ачык сиздерге толук маалымат берип атабыз. Биз ага каршы эмес, биз андай жашыруу ачык иштерди жүргүзүп атабыз. Анан экзамен бергенге канча каражат кетет? Уна айтсаңыздар. Саламатсыздар, Дастан Талабаевич. Кыргыз Республикасынын президенттин иш башкармасына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча борбордун директорунун орун басары Жеңишев Тилек. Бүгүнкү күндө теориялык экзаменге 400 сом, практикалык экзаменге 500 сом. Очередь канча күтөт? Запись кылгандан кийин. Очередти маалыматташтырган тутумдун негизинде очередь менен кетет. Где-то 1 ай өтөт, туурабы? Жок, 1 ай өтпөйт. Ушундай жазалышпайбы мага? 1 ай күтөбүз дейт. 2 жуманын ичинде. По-моему, вы неправильно мне говорите. Потому что люди пишут. Эл каршы чыгып атат бул мыйзам долбоорго. Ачык эле айтсам. Себеби коррупция чынында алып келет да. И потом, мне кажется, мы спешим вот с такими законопроектами. Дастан Талабаевич, эл каршы чыккан жери жок. Бул боюнча билесиздер, өткөн сазында сиз да депутат болгонсуз. Бул жерде коомчулук вопрос көтөргөн, баардык жарандардан кайра экзамен алабы деген вопрос көтөргөндө биз сиздер менен ушунда обсуждать эткенбиз. Ал жерде именно баягы нарушение кылгандарга, именно ушул 8 берененин негизинде адам өлүмүнө алып келген факторлорго биз токтодук. Коомчулукта мына биз коомчулукка койгондо обсужденияда коомчулуктан жарандарыбыз айткан, именно ушундай нарушениялар боюнча ГАИнин зданиясында экзамен алсын деп. Жок, биз элдердин убактысын бөлбөш үчүн ушундай программаны иштеп чыгып атабыз. Билбейм, ишилип мага жазып атышат, каршы чыгып атышат. Каршы чыккан билбейм, биз өтө көп каршы чыгып атышат. Биз дагы аналитика кылып атабыз, наоборот, жарандар ушуну колдоп атат. Мисалы, Дастан Талабаевич, Дастан Талабаевич, сиз нарушительдердин сторонасыз билбейм, мынакей 900 адамдын өлүмүнө ким жооп берет? 900 адамдын жоопкерчилиги адамдын мен сизге айтып берейин. Освещение жоктугунан, ГАИ кызматкерлер жакшы иштебегени, камералар жок, көпчүлүк жерде, пешеходный эмелер жок, инфраструктура эскирди. Эмнеге биз ошону карабайбыз? Дастан Талабаевич, сиздин бул сурооңуз боюнча да жооп берейин. Да, мындан 10-15 жылда аналитикада действительно биз дагы ошондой аналитикалар жүргүзгөнбүз. Жолдун начардыгы, аварийный ситуация алып келгендер, шарттар түзүлбөгөндүк боюнча жол кесепетинин өлүмүнө алып келгендерди баарын эсептеп чыкканбыз. Мынакей азыркы күндө карасаңыз,
ушул учурда бүгүнкү мынакей последний 4 жылдан бери бул шарттар бар түзүлүп атат. Эми жолдор оңолгондон кийин адам өлүмүн алып келген кесепеттер сиз айткандай мурдагы шарт жок болдугунда келсек, азыркы күндө бул адам өлүмдөрүнө бул алып келген кырсык 97% водительдердин күнөөсү менен болуп атат. Ошон үчүн 900 адам өлүшүнүн 469-у бул ошо водительдердин жанакы скоросту ушу күнөөсү менен адамдардын өлүмүн алып келип атат. То есть ал аналитиканы биз карап атабыз, ошо шарттарды мынакей мамлекет да бүгүнкү күндө жолдун камсыздап атабыз, ал боюнча Минтранс менен жергиликтүү бийликтер менен иштерди жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө светофор жанакындай бүт шарттарды түзүп атабыз. Кудай буйрса анда иштер токтолгон жери жок, иш жүргүзүп атабыз. Эске алыңыздар, экинчи процедурный. Рахмат. Тыныгысы жок жыйынды улантып берсек деген сунуш берет элем. Экинчиден чек коюп койсок деген. Рахмат. Урматтуу депутаттар, эки сунушту бир добушка койсом болобу? Макулсуздарбы? Анда сунуш келип түштү, эки сунуш ошону добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 71, каршы жок баары 71, катталды 89, сунуштар өттү. Анда кийинки сөз суроо берүү үчүн Кожокулова Гүль Ахматкуловнада. Рахмат Төрайым. У меня такой вопрос к Генеральной прокуратуре. Насколько законно данное предложение органов внутренних дел? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Гүл Ахматкуловна, мы данное законодательство изучили и свои положительные заключения дали. Мы не возражаем. Здесь никаких противоречий в законе не имеется. Насколько я знаю, уже здесь только по 8 статьям только данная норма предусмотрена. А как вы говорите, противоречий нет, когда в этой статье 34 четко написано, что как дополнительная мера является направление на пересдачу экзаменов? Уже эта норма есть в действующем законе, в кодексе. А как вы сейчас говорите, что нет противоречия? А сейчас вот мы просто вводим такое, что через планшет он будет, не ответил на вопросы и опять на пересдачу. Здесь дополнительно дважды идет мера. И вы говорите, что нету противоречий. Данная норма о пересдаче, она и в действующем кодексе такая же норма имеется по другим статьям. Правильно. В том-то и дело, что оно есть. И эта проверка, оно же тоже приводит к тому, что не ответил, идет на пересдачу. Это дважды, я же говорю, за одно, значит, нарушение можно будет наказывать бесконечно раз, что ли. Вопрос не в этом, вопрос законности стоит. А вот вообще-то я молчу, время идет. Да, вот теперь у меня вопрос к докладчику, уважаемый товарищ генерала. Ну скажите, пожалуйста, вот как вы видите, вот задерживают за нарушение, ему вменяет штраф, и тут же его начинает проверять дополнительно, да, на знание. Уже идет дополнительные меры, стоит затор на дорогах фактически происходит, выписывание штрафа и так далее. Вы же создаете, грубо говоря, пробки искусственные, правильно? Гүл Ахматкуловна, бул жерде эч кандай пробка, ага биз көңүл бурбашыбыз керек, эч кандай пробка дегенде болбойт. Аны атайын токтотуш жерден метип туруп карашат. Ну как это карашат? Вы представьте, как на практике это будет выглядеть. Вы останавливаете за то, что он превысил скорость или пересек двойную сплошную и так далее. Да? Вы выписываете штраф. И еще дополнительно вы проверяете на знания, планшет вы даете. Он должен ответить там на несколько вопросов. Это же время уходит, правильно? Или все должно быть на автомате? Или человек уже у нас робот? Что происходит? Гүлер Ахматкуловна, бұл жерде бүт пара электрондық пара эмеде болот, планшетте болот, өзү жооп берет. Планшетте басат, ал жерде уақытты көп талап кылбайт. Как это уақыт көп талап кылбайт? Аябай эле көп эле. Гүл Ахматкуловна, бұл жерде
атайын токтош жер бар, токтотот, эч кандай пробка болбойт. Ал жерде поток, целый поток токтотпойт. Бул жерде нарушениялардын санын айтып кетсек, бул республика боюнча мисалчы 1 жылда кылсын айтып кетсек, мисалы статистикалар бар. Нет, я знаю, статистика у нас плачевная. Я знаю, что мы пытаемся навести порядок на дороге. Я знаю, что трагических случаев очень много. Знаем, что был период, когда права покупались, за рулем не профессионалы. Но не этот же метод решения вопроса, что планшетом проверять знания. И еще 38-ю со значком 2 вносите изменения. И Генеральная прокуратура, здесь представители Минюста есть, написание закона. Вы вносите проверку знаний правил дорожного движения еще самостоятельной статьей. Вы понимаете, что это противоречит всем нормам? Есть определенные нормы, но это ваше понимание. Есть же правильное написание. Детализация исключается при написании именно нормативных актов. Есть же закон о нормативно-правовых актах. Как его писать? А что у нас происходит? Надо другие методы придумывать, законные. Гүл Акматкуловна, сиз айтып атасыз, жанагы 38 примдеги жанагы 6 ушу берене боюнча сиздер жогорку кеңеште бул жерде мыйзамды кабыл алып бергенсиз, эч кандай нарушение жок, нормаларга туура келбейт деп. Бул жерде биз азыр 8-2 кошуп атабыз. Бул жерде 38 примде болсо жана камераларда түшүп эметкен жарандарды жиберип атабыз. Бул биз сунуштап атканда 8 боюнча именно ошо жеринде биз ошо билим деңгээлдерин текшеришибиз керек. Мен сизге примерге азыр айтып кетпедимби? 17 нарушение кылып туруп, биз сунуштаган 8 статья боюнча нарушение кылган. Гүл Акматкуловна, бул мисалы бул айдоочу мынакей, бул өзүнүн тартипке чакырган жок. То есть дагы эле баягы правиланы билбейт. Биз ушундайларды аныктап туруп окуталы деп атабыз. Мисалчы, ушуну коомчулукта сурап атат. Ушундай билбегендер, регулярный нарушение кылгандарды тартипке келтирип бергиле деп атат. Биз ошон үчүн мынакей ушуну баарын аналитика кылып туруп сунуштап атабыз. Сиздер наоборот жардам берип туруп ушуну колдоп берсеңиздер, биз жанакы коомчулукта айтып чыккан элдер көтөрүлгөн. Баарыбызда патриот экзамен аласыңар деп. Жок. Биз эң гана ушул 8 беренеде, который адам өлүмүнө алып келген факторлор боюнча ушуларды гана биз карайлы деп атабыз. Эгерде правиланы жанакы 4 вопросуна жооп берсе, 6 вопросуна алар кете беришет. Мисалы, билбегендерди жиберели деп атабыз. Билбегендерди. Гүл Акматкуловна, сиз наоборот мынакей баарыбыз тең бүгүнкү адамдын баалуулугу биринчи орунда турат да. Анан пробка эмес да, тиги жерде кандай бир условия, анын баарын түзүп келатабыз. Урматтуу Октябрь Жолдошевич, кыскараак жооп бергениңизди суранат элем. Чоң рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Кокулов Эрлан Калчоровичте. Саламатсыздарбы? Конституция барда Кыргызстандачы. Конституция бул эң алгачкы, эң чоң мыйзамдардан турат да. Конституцияда биздин жеке жашообуздун купуясы боюнча, анан кийин неме боюнча жазылганда, депутаттын кол тийбестиги боюнча жазылганда, баягыда жакында эле бир видео көрүп кеттиңер, коллегалар, мен боюнчачы аябай катуу хайп алып, мени каралоо менен алек болуп атышат. Бул жерде мындай болгондо, бул жерде нарушение саат 7-де болгон. Саат 11-де мен үйүмө келишкен да. Үйүмдүн жанына келип, тинтүү иштери менен мен машинамды тапканда, менде биринчи суроом бул деген Конституцияда жазылган тинтүү иштери болбойт да менин немемечи. Бул кандай болуп калат? Ушул суроого жооп бере аласызбы? Мына бул жерде ГАИдин кызматкери турат, жооп берип койсоңуз, ошол нарушение боюнча. Уруксат берсеңиз. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкарманын башчысы милиция полковник Козгоев, урматтуу Эрлан Калчорович, сиздин арызыңызды карап жатабыз, сизге кагаз түрүндө жооп беребиз ага. Силер менин арызым ал башка нерсе, бул жерде башка нерсени сурап атам менчи. Мындайда силер мыйзамдын представители силерсиңер. Урматтуу коллегалар, көңүл буруп коесуңар, рахмат. Силерсиңер Конституциянын негизи Кыргызстанда бүт мыйзамдын представители силерсиңер да. Мен силерге конкреттүү түрдө суроо берем ушул жерден. Мен ал суроом жана кат жүзүндө жазылган суроом ал башка суроо ал. Ушул жерден берген суроомо жооп бергиле. Эрлан
Калчарович, бул жерде Октябрь мырза, кечиресиз, сиз айттыңыз, ГАИнин немелери бар, представительдери бар деп, ошолор жооп берсин деп. Ошолор жооп берсинчи, рахмат. Эрлан Калчарович, сиз азыр Мен убактымды карагыла. териштүү иштери жүрүп атат. Биздин кызматкер ал жерге ошол жашоочулардын чакыруу менен барган, азыр ошонун баарын териштен жүрөт. Жыйынтыгы менен сизге. Экинчи суроом, Т-полис жана Бишкек полис деген немелер силердин официальный страницаларыңарбы, ГАИнин? Жок, биздин официальный страница эмес. Демек, текшерүүлөр жүрүп атат, бирок страницалар официальный эмес, А эмнеге анда силер менин жеке жашоомду нарушать этип, менин конституционный укуктарымды нарушать этип, силер мени мазактап чыгарып атасыңар ал интернетке? Эмнеге силердин сотрудниктериңер, пресс-службаңар ошондой өзүнүн немесине ошондой нерсени кылып атат? Эмне себептен алар мага протокол түзгөнү келгенде нагрудной камералар болгон эмес? Эмне себептен бир сотрудник мага формасы жок келип алып, мен Надыр деген пресс-службанын представители болом деп туруп, мага протокол түзүп берип атат? Эмне себептен мага пресс-службанын протоколу, пресс-службасы неменин ГАИнин протокол түзүп берип атат? Анан эгер силер ушул мыйзамды сактай албасаңар, эгер силер кайптын артынан кууп, жогорку кеңештин депутатын, кыргызынын эл улун ушинтип интернетке чыгарып мазактап коюп атсаңар, анда силерге кантип биз момундай возможность берели ГАИ немелерди, айдоочуларды экзамен алганга? Эгер силер билип туруп, мыйзам бузулуп атканын билип туруп ушинтип мазактап чыгарып коюп атсаңар, анда кайсы неме менен биз силерге ушундай право берип коелу? Башка водительдерди текшергенге силер жогорку кеңештин депутатын мазактап атасыңар. Силер кесип туруп интернетке уят кылып, мен ошол жерде дебош кылгансып чыгарып атасыңар силер. А мен бир эле суроом болгон ал жердечи. Жумуш маалында мен жеке жашоом бар, мен жеке жашоомо киргизишпегиле, жумуш маалында келгиле, мен силерге протокол эртең өзүм чалып туруп протокол түзүртөм дегем да. Көрдүңөрбү? Кандай болуп калат? Эрлан Калчарович, ал жерде сиздин машинаңыз билген эмес, бул жерде ошол жарандардын эмеси боюнча, нарушение боюнча чакырылган. Ал боюнча сиздин жанакында өзүңүздүн аброюңузга шек келтирген боюнча бизди кызматтык иликтөө жүрүп атат. Ал боюнча сизге толук чечим билдиребиз. 6-чы процедурда. Урматтуу президент, мен сизди туура түшүнүп атам. Негизинен ушундай нерселерди кылышыбыз керек бизче. Бирок, урматтуу президент, эң биринчи биз өзү ошол мыйзамдын представительдеринен башташыбыз керек да. Эгер ушинтип мазактап, тилди кыскартканга аракет кылып, ушундай мыйзам бузууларды булуп атса, конституцияны бузуп атса, анда биз кантип ушул адамдарга айдоочулардын мындай немесин доверять этебиз? Билимин көрсөтүп туруп, каратып туруп, Кыргызстандын баарына уят кылып туруп, видеону чыгарып койду. Мына мен суроолорду бердим. Официальный страницалар эмес. Мына мыйзам бузуу. Бишкек полис, Т-полис, бул МВДнын официальный страницалар эмес. Булардын укугу болгон эмес мен аякка чыгарганга. Булар мени айфонго тарткан жана пресс-службасы. Эмнеге алардын нагрудной камерасы жок? Мына Октябрь мырза жаңы эле айтып кетпеди. Алардын биягында нагрудной камерасы бар деди. Нагрудной камерасы жок болчу мен оформлять эткени келгенге. Эгер ушундай нерселер болсо, түнкү саат 11:30 туугандар. Эгер мындай нерселер болсо, анда кийин эмне биз үйдөн сууруп чыкса болот деген мыйзам кабыл алабызбы? Үйдөн сууруп чыгып, ошол жерден бир болбогон бир административный правонарушение 300 сомдук. Үйдөн сууруп чыгып туруп, роодуга алып барып камап 5 суткага. Анан кийин ошол 300 сомду төлөсүн десе, ошондой кылабызбы биз? Эгер силерге берилген мыйзамды бүгүн сактай албасаңар, анда биз силерге мындай возможность кантип беребиз? Ошон үчүн урматтуулар, өзүңөрдөн баштагыла. Бир нерсе кылып атканда ойлонуп, мыйзамга дал келтиртип, анан кийин кылгыла. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Атамбаев Сейитбек Алмазбековичте. Рахмат, вот Мирза Октябрь Жолдошевич вот для себя отметил, просто вот отсутствует четкая регламентация процедуры. Порядок полностью передается на уровень Кабинета министров, при этом в кодексе не закреплены базовые гарантии.
Это сроки, количество попыток пересдачи, порядок обжалования результатов. Это создает риск правовой неопределенности, это первое. Второе, это норма о временном прекращении права управления в случае несдачи экзамена в течение 60 дней, что может существенно затронуть граждан, для которых вождение является источником дохода. Вы знаете, где-то из 100% 30% населения проходит, кто осужден был, кто-то проходит период пробации. Они что, будут без дохода, что ли, будет? А потом вы говорите о том, что это будет на уровне цифровизации, там, то есть, вот я просто хочу сказать, что на своем примере, вот на Чуй-Панфилова вы выйдете сейчас после 6, там пробка, да? Өзүңөрдүн жанагы регулирующиңер жетишпейт да. Андан кийин силер кантип ошону экзамен ала аласыңар да? Орский рынокто саат 6да барсаңар, Орский базарга а жерде вообще пробка. Регулирующиңер жетишпейт ал жерде. Кандай кыласың анан? Бул жерде Арашан мына мисалы мен да аяктап коеюнчу, Арашан кой таш кесилишинде мен өткөн жылдан бери айтып атам, 1 жылдан бери айтып атам, ошол жерге бир светофор коюп бергиле деп. Ошо канча авария болду ошол айылда. Азыр болсо бир да мындай чечим чыгара элексиңер да. Сейитбек Алмазбекович, сиздин сурооңуз боюнча бул жерде тартиптери көрсөтүлгөн. Эгерде ошол нарушение боюнча биздин айдоочу жараныбыз макул болбосо, биз ал жерден протокол түзүлбөйт. Ал боюнча өзүнүн укугу бар, кайрылат. Ал жерде атайын комиссия бар, өзүнүн укуктарын эметсе, биз протокол түзбөйбүз. Эгерде комиссиянын чечиминден кийин анда токтом түзүлөт, токтомдун негизинде анан ошондо гана экзамен алуу каралган. Экинчиден да көйгөй бар шаарда, билесиздер, бүгүнкү күндө 1.800.000 автомашина бар, шаар өсүп атат, бирок жолду кеңейте албайт экенбиз. Бул боюнча жергиликтүү бийлик мэрия иштерин жүргүзүп атат, Министерство транспорта иштерин жүргүзүп атат. Биз ички иштер министрлиги тараптан атайын биздин кызматтар бар. Алар болсо атайын ар бир жерде көйгөй, сиз айткан көйгөйлөр боюнча кандай эмелердин бардыгын тең биз сунуштарыбызды ошо жергиликтүү бийлик менен атайын жол шарттарды түзүү боюнча ведомстволорго каттарды жөнөтүп анализдеп берип турабыз. Октябрь Жолдошевич, азыр өзүңөрдүн коллегаларыңар эле экзамен бер десеңер, алар эптеп-септеп эле берет азырчы экзаменди. Анан кийин ойлосоңор, массовая пересдача болот да, ошондочу экзаменен массовая пересдача. Биз элге мындай жеңил шартты түзүп беребиз деп аракет кылсак, кисилер болсо тескерисинче башка мыйзамдап келип атасыңар да. Муну элдер туура эмес кабыл алат. Мен просто ушинтип ойлоп атам да. Менин мнением ошондой да. Мен бул мыйзамга каршы болом. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Абдибаева Айсаракан Нышановна. Рахмат. Бул жерде айтылган көйгөйлөр туура эле айтылып атат да. Бизге жарандар кайрылып атат. Урматтуу Октябрь мырза, мен бияктамын. Эмне бизде камералардын жыйынтыгы болбой калдыбы, иштебей калдыбы? Я тут Айсаракан Нышановна, бизде өзүңүздөр билесиздер, Кобус шаар компонентинен Кобус өлкөгө долбоорун азыр ишке ашырууда иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө 5000ден ашык камералар орнотулган. Жол коопсуздугу боюнча дагы камералар орнотулуп, биз бүгүнкү күндө ал дагы ошол боюнча каржылоо берип, биз азыр жолдорго коюп атабыз. Жыйынтыгы кандай болуп атат? Ошону айтсаңыз, биз ошо камераларды койгондо айтканбыз да, ушундай авариялар азаят деп, туурабы? Да. Ошо жакшы иштете албай атасыздар, менимче. Бул Бул биринчиден. Эми дагы мен суроомду берип алайын сизге. Азыр бир эле укук бузуу боюнча 2 айыппул жана кошумча тестти кабыл алып атасыздар да, бир укук бузуу боюнча. Бул деген ошо коррупцияга алып барат. Тестти дагы сиз өзүңүз туура эмес түшүндүрүп атасыз. Определенный часто боло турган нарушенияларга тестти киргизсе болот. Анын баарын көчөдөн тестти ала албайсыздар. Кантип аласыздар?
Биринчи сурооңузга жооп берейин. Бул бизде камералар боюнча бүгүнкү күндө кызмат менен ички иштер министрлиги биз иштеп атабыз. Жакында өзүңүздөргө мен былтыр тур сезонунун ачылышында Бишкек Тооругар жолундагы камераларды биз АПКларды койгонбуз. Тур сезон учурундагы ушу Бишкек Тооругар жолундагы камералар коюлган жердеги ДТПлардын саны 84%ке кыскарган. Адам өлүмүн алып келгендер дагы кыскарган. Мисалы камералар коюлган жерлердеги ДТПлар бул жерде бизде почти 50%ке дейин снижение болуп атат. А жердечи бул өзүнүн жемишин берип атат. Биз аны мынакей быйылкы жылда урматтуу президентибиз дагы эң бизге тапшырмаларды катуу койду. Ушул камераларды абдан көп баардык жерлер коюп жетишкиле депчи. Ошонун үстүндө азыр биз 20 000 камера, андан да жогорку азыр аналитика кылып туруп, бүт баардык республикада бүт талаптарга жооп бере турган жерлердин баарын аныктап атабыз. Азыр ошонун расчетун чыгарып, бюджеттен каржылоо бөлүнүп атат. Биз бул жагын катуу жүргүзөбүз. Биз ошо максатыбыз келечекте ушу камералар менен коюп, ушу сиз айтып аткан жанакы урматтуу депутаттар айтканда коррупционный элементтен бесконтактыга өткөнгө каралды деп атабыз келечекте. Туурабы? Биз ошонун максат коюп атабыз алдыбызда. Экинчи маселе. Экинчи суроо кандай эле? Анда мен убактымды токтотуп тургула. Сиз камера боюнча. Бул сиз туура айтып кеттиңиз. Бул жерде жана көрсөтүлгөн баардык берене эмес. Бизде мисалы 28 берене болсо, ГАИ кызматкерлер иштеген. Ошонун ичинен биз тандап аналитика кылып атпайбыз. Мисалы азыр кыска сүйлөдүп атат. Бул жерде цифрларды айтып отурбайын. Бул жерде именно ушул жанакы адам өлүмүн алып келе турган, терс эң оор жанакы кесепеттерди алып келе турган гана 8 эле киргизип атабыз. Башкасын киргизген жери жок. Биз башка нарушениялар менен элди кыжалат кылбайбыз. Жанакы пробкада турганда берки нарушениялар менен элди токтотпойбуз. Жакындачы, майда башка. Рахмат. Айдоочунун укуктары боюнча сөз болуп атат да бул жердечи. Айдоочунун укуктары кандай болот? Эгерде сиздер бир болбогон кичине нарушениядан тестке өтүп кетсеңиздер, анда кандай болот? Ушул жерде коррупция болот. Бул жерде коррупция болбойт. Айсаркан Нышановна, бул жерде бүт бардыгы тең программа иштелип чыгат. Ошол иштелген программанын негизинде болот. Ал жараныбыз мисалы жанакы тест тапшырганда дагы программа обеспечение негизинде болот. Ал жерде планшетте болот, өзү басат. Даже ГАИ баспайт, өзү басат, өзү басканда жанакы 6 вопрос чыгат, 6 вопрос бул алмашып турат. Аны даже биз контролдой албайбыз анычы. Аны унада атайын иштеп чыккан программа бар. Жанакы 300 вопрос, 150 вопросу сливайся этип турат. Бага жердечи улам алмашып турат. Ал жердечи ошонун негизинде басат, анан чыкканы тиги жерде программа чыгат, анын баары тең фиксировать этилет, сохранить этилет. Анан если ал киши мен нааразымын дей турган болсо, бизди комиссия бар. Даттанса кандай формада даттанат? Даттануу формасын айтсаңыз. Эгерде ал жаран ошол жерде мен макул эмесмин десе, биз протокол түзбөйбүз. Ал жаран атайын комиссия бар. Комиссия келет дагы өзүнүн укугун коргойт. Укугун доказать этсе, биз анда эч кандай чара колдонбойбуз. Эгерде укугу мыйзамдуу болсо, биз ага чара колдонбойбуз. Комиссияга чейин машиналарын тартып алып коесуздар, туурабы? Жок, машиналарды тартып албайбыз. Биз толук штрафстоянкага алып барасыздар. Жок, эгерде жанакы 8 беренеде көрсөтүлгөн эме боюнча стоянка коюла турган болсо коебуз, протокол жерине жазып кетире турган болсо, жеринен жазып кетиребиз. Мыйзамсыз аракеттер боюнча мынакей өзүңүз айтып атасыз да, где наводить порядок, вас нету да. Биз көрө эле жүрөбүз да. ГАИлер жок, кайсы жерде порядок кылыш керек, сиздер жоксуздар да. Азыр бул жерде эми элдин баарын тесттен көчөдөн өткөрөбүз деген тоже туура эмес. Биз каршы эмеспиз. Биз аварияга эч кандай мындай бир жеңилдик болсун, бизде авариялар көбөйбөсүн деген тараптабыз. Бирок сиздер башка тарапты да караңыздар да. Айдоочунун укуктарын эки тарапты бирдей алып барыш керек. Айсаркан Нышановна, биз ушул именно ушу биздин жарандардын, айдоочуларыбыздын укуктарын, мыйзам сыйлаган айдоочуларыбыздын укугун коргоп атабыз. Именно ошол мыйзам бузбай, жакшынакай мыйзамсыз, мыйзамга бузбай, мыйзамсыз айдап жүргөн жарандарыбыздын
ошолордун коопсуздугун, укугун коргоп, ушу жанакындай грубый нарушительдерди ошолорду тартипке келтирели деп атабыз. Ошолорду эметелип атабыз. Мисалы, сиз деле машина айдайсыз, бул жерде отурган урматтуу депутаттар, баарыңыздар айдайсыздар да. Сиз эч качан мисалы мыйзам бузган эмессиз. Жакында биздин мыйзам бузуучулар келип сүзүп салса, адам өлүмүн алып келсе, анан кандай болот? Мен биз ошол мисалы ошол акылы жаңкы эң грубый нарушение кылгандардын үстүнөн чара колдонобуз. Бул жерде коомчулук эл үчүн эмес, именно ушу нарушительдер үчүн биз тартипке алып келелден дагы бир ушу иштерди жүргүзөлү деп атабыз. Жо, сиздер айтып атасыздар да, мынакей азыр биз тартип орнотуп атабыз депчи, бирок берки тарапты да ойлой атасыздар да, укуктарын карабай атасыздар да. Эгерде укуктарын карасаңыздар, мындай тестти алабыз деген менимче туура эмес, же определенный тестти киргизиш керек да, часто болуп турган нарушенияларды, грубый нарушенияларды киргизгенге гана имеете право. Айсара Кандышановна, сиздин айткан сунуштарыңызда дагы бул колдоп берсеңиздер, экинчи окууга дейин ушунун баарын карап чыгалы. Карайлы. Азыр экинчи окуу менимче. Жок, биринчи. Негизинен ошо ГАИ кызматкерлери өздөрү ушул тестти жакшы билиш керек да. Өздөрү мыйзамды сакташ керек, анан элден мыйзамдуулукту талап кылыш керек. Бул боюнча да биз ушу ГАИ кызматын алганда ушулардын баардыгын тең биз билим деңгээлин текшерип алабыз. Анан дагы кемчиликтер жок эмес, бар, аны мойнубузга алабыз. Бирок ошого карабастан биз азыр ички иштер министрибиздин тапшырмасы менен ушу өздүк курамдарды ушу дагы билим деңгээлин жогорулатуу боюнча окутуулар жүргүзүп атабыз. Борборлоштурулган тест деген бул бардык жерде бирдейби, же башка жерде башка, же бир башка ГАИде башка чыгып калабы? Ошол боюнча да суроо жаралат. Бардыгы бирдей болот. Бардыгы бирдей болот. Бирдей мазмунда. Да, бирдей, бардыгы жерде бирдей болот. Сунуштарды берели, көрөбүз. Сунуштарыңыздар бериңиздер, биз дагы экинчи окууга дейин ошо сиздердин сунуштарыңыздар менен иштеп чыгалы. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Култаева Гүлшаркан Оконовнада. Рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу Октябрь Жолдошевич, бул мыйзам долбоору боюнча азыркы мына айтсаңыз, мына кайсы беренелер, мына беренелерде жазылыптыр 182, 185, 187, 188, 189, 92, 90. Ушулар негизинен кандай мындай элдерге айтып койсоңуз, кандай неме бузуулар булар? Негизинен эмнелер кирет? Кыска эле айтып койсоңуз. Ушул жанакы жол коопсуздугундагы беренелердин ичинен эң ушул одоно бузууларга кирет. Одоно бузууларга. Эң ушул беренелердин негизинде жанакындай адам өлүмүн алып келген, жана былтыр 9 адамыбыз өлүп, 12 миңден ашык жаракат болуп атпайбы? Ушул кесеп, ушул 8 беренеде көрсөтүлгөн кесепеттер ушул жанакы адамдын өлүмүндө жанакы жарандардын. Жок, мисалы мас абалындабы, же кайсы же каршы мас абалындабы, же каршы тилге чыкканбы, кайсы немелер кирет ушуга бузууларга? Кайсы анда калды? Мынакей мисалы 182 беренеде жазылып турат. Бул жерде техникалык бузуктар бар унаалар боюнча, баа жердечи каза болгон 5 адам, жаракат алган 29 адам, 9657 протокол түзүлгөн, штрафы 5500 сомго турат. Мисалы негизги жол кол тормуздар иштебеген, дөңгөлөгү мезгилге туура келбеген, жарык берүүчү жана сигнал берүүчү шаймандардын бузулушу, күзгүлөр жок же сынган, айнек сүрткүчтөр иштебеген, дөңгөлөктөрдө жаракка жана же шинанын протектору жок. Ушундай да баа жердечи эң баягы аварий ситуация алып келе турган эмелер да. Демек сиздер ушул азыр эгерде ушул укук бузуулар жасаган транспорт каражаттарына кайра баягы жол кыймыл эрежелерине
тапшыруусу зарыл деп атасыздар да, именно ушулар. Эмне себептен ушуларды тандап алдыңыздар дейм да. Эмне үчүн милдеттүү түрдө ушул беренелерди бузгандар кайрадан тапшырууга тийиш, анткени кандай бир жол жана сиздер жол кырсыктарын талдоосун кылдыңыздарбы, ошон үчүн ушул беренелер кирдиби, ошону сурайын дегем да. Сиз туура айтып атасыз, мынакей. Кыска айтканда, ушул беренелер менен жанакы 900 адамдын өлүмүн алып келген беренелердин эң биринчи ушул беренелер негизинде келет да. Экинчи маселе бул жерде жана сиздер эгерде тапшырбаса, кайра экзамендерди тапшырбаса, булар 60 күндүн ичинде анын транспорт каражатын башкаруу укугун колдонушунан алып коюп, автоматтык түрдө билдирип эле ошону ажыратып коебуз деп атасыздар да. Мүмкүн жүйөлүү себептер болуп калышы мүмкүн, кайра даттануу болушу мүмкүн. Мына ушул жактарын карабай эле бир жактуу эле ушул мыйзамда ушу жол кыймылынын чөйрөсүндөгү ушу мамлекеттик саясатты жүргүзүшүбүз керек, эрежелерди так сакташ керек деп эле баягы жазалоо, штраф салуу, андан башка ар кандай мындандай бир ошондойлор жазылыптыр да, штрафтарды салып жазылоо же айдоо күбөлүгүн алып коюу болупчу. Эми муну биз эми мындай жеңилирээк жагын караш керек да. Ошондук мен ойлойм да, буну же алдын ала эскертүү берүү, аны окутуу, профилактикалык жактарын жүргүзүү, мына укук жарандардын укуктарына көбүрөөк көңүл буруш зарыл керек болуп атат да. Анткени эми бул жерде көпчүлүк мезгилде чындыгында биздин жарандарыбыз ушу айдоочулук менен тиричилик кылган жарандарыбыз бар. Анан кээ бир мезгилдерде жол кыймылынын тыгындыгынан же болбосо бир мындай белгилеринин жоктугунан ошол мезгилде деле көпчүлүк баягы нарушение кылып коет да. Ошондуктан эми ушул жагын да караш керек деп ойлойм да. Болбосо мына карасаңыз эми ушул жерде бардык ушул 38-бирдин бардыгын эле ошол эрежесин билиш керек, текшерүүдөн өтүш керек. Болбосо анын бардыгын айдоочулук күбөлүгү токтойт. 60 күндүн арасында тапшырбаса, анда аны электрондук кабар берип туруп токтотуп салабыз, ушундай эле болуп атат. Ошондуктан мен бул мыйзам долбоорун ушул кайра башынан карап иштеп чыгууңуздарды суранат элем. Рахмат. Сиздин Гүлшара Камаконовна да сиздин сунуштарыңыздардын баардыгын карап чыгалы, экинчи окууга иштеп, сиз менен чогуу иштеп дагы карайлы. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Ашымбаева Токтөбө Аббасовна да. Октябрь Жолдошевич, негизинен айдоочу сөзсүз түрдө жол кыймыл эрежелерин билүү бул милдеттүү да. Тиешелүү мамлекеттик орган ошол укук бузуулар жөнүндө протоколду түзүп, тиешелүү чараларды көрүүсү керек. Бирок ушул эле учурда мисал үчүн жол эрежеси бузулду дейли. Айдоочу кандайдыр бир деңгээлде жаракат алды. Анан ошол эле мезгилде бул киргизилген сиздердин сунушка ылайык аны текшерүүдөн өткөрүп, канчалык деңгээлде билүүсүн текшериш керек деп жазылып атат да. Анан сөзсүз түрдө адамдар кандайдыр бир окуяга кабылса, ал стресстик абалда болушу мүмкүн, коркушу мүмкүн, ар кандай абал болот да. Анан ошол убакта кантип андан тестти өткөрүүгө мүмкүн деп ойлойсуз? Токтогул Аббасовна, сиз туура көтөрдүңүз. Эгерде бул мыйзам кабыл алынгандан кийин бул бүт ушу механизмдердин бардыгы тең кабинет министринин токтомунун негизинде бүт баары тең иштелип чыгат, ошондо бүт баары көрсөтүлөт. Кандай гана жол кыймылын жанагы ДТПга кабылган учурда сөзсүз түрдө адамдардын психологиялык абалы мындай айтуу мүмкүн эмес да. Анан ошол учурда алардан экзамен алып, текшерип, эрежелерин билүүсү текшерилүүгө тийиш дегендин өзү эле айдоочу менен тиешелүү мамлекеттик жол кыймылдар коопсуздук жооптуу кызматкеринин ортосунда абалды дагы эске албай жатып атабыз деген сөз биринчиден. Анан дагы бир маселе ушул 38-1 анан 38-2-де де тигинде деле тапшырууга квалификациясын текшерүүгө тийиш, экинчисинде деле ошол каралып атат. Эмнеси менен айырмаланат эми?
Доктор басында сиздин жанакы айтылган сунуштарыңыздын баарын карайбыз. Азыркы 38.1 менен 38.2деги айырмачылыгы бул 38.1ди мынакей өзүңүздөр кабыл алып бергенсиңер. Бул боюнча 6 түрү каралган. Анда эгерде ушул айдоочу 1 жылдын ичинде жана безопасный город камераларга түшкөн учурда ошол жарандар перездачага барат да. Жанакы биздин жанакы камераларда нарушение болуп түшкөн учурлар ошол каралган. Биз азыр сунуштап аткан 38.2де бул жеринде жанагы мен мисал келтирип кетпедимби? Ошондой жанакы нарушение кылгандардын жеринде билим деңгээлин текшерип, эгерде ошо правилалар билбесе, анда кайра тапшырууга жиберип, билим деңгээлин жогорулатып, кайра ошол дорожный правилаларды үйрөнсүн деген максатта гана биз ушуну алып келип атабыз бул жерде. Башка эч максатыбыз жок. Октябрь Жолдошевич, сиз буга чейинки коллегаларыма жооп берип атып, биз контактысыз, башкача айтканда, ошол тиешелүү жол кыймылын коопсуздук жооптуу кызматкерлери жок, контактысыз кылалы деп атасыздар да. Ошол иштердин баары даяр болгондо эле алып келбейсиздерби? Себеби азыр сөзсүз түрдө адам факттары сөзсүз болот, өзүңүз билесиз. Бул камералары жок деп өзүңүз да айтып атасыз, камералары жок жерлерде. Ушул сиз атап өткөн кодекстин беренелери 38.1де деле көрсөтүлүп турат да. Анан кайра аны деле кайра 38.2де деле көрсөтүп атпайбызбы? Анан ошо адам факттары болгон жерде сөзсүз түрдө коррупциялык бир иштер болуп кетиши толук ыктымал да. Ошондуктан Октябрь Жолдошевич, бул эртерээк алып келген мыйзамбы деп ойлонуп атам да, себеби контактысыз жана тест. Доктор басында сиз туура айтып атасыз, жана жогоркуда айткан депутаттарыбыз камералар бар жерде жыйынтыгын бербейт деген негизде мен айттым. Камералар бардыгы тең коюлуп, Кудай буйрса ошол ийгиликке жетсек деп атабыз. Эгерде ошол жанакы эң кооптуу жерлердин бардыгын тең камералар менен камсыздасак, ошол жерлерде Кудай буйрса ошол жанакы гаилерде турушу необходимости жок болуп калат да. Мен ошону айтып атам. Баа жердечи биз буга Кудай буйрса жетебиз. 6-чы процедурный. Октябрь Жолдошевич, баарыбыз түшүнүп туруп атабыз, жол эрежелери толук сакталыш керек. Бирок ошол эле учурда коррупциялык жолдорго бөгөт коюш үчүн контактысы жок тесттерди өткөрүүгө даяр болгондо ушул мыйзамды киргизсеңер болмокко деген сунушту айтып атам. Рахмат. Сиз Октябрь Жолдошевич, процедурага жооп бербейсиз. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Аманова Бурул Кушбековнада. Рахмат. Саламатсыздарбы? Октябрь Жолдошевич, саламатсызбы? Мага да өтө көп кайрылуулар болуп жатат шайлоочулардан. Коллегалардын баарына деле ошондой суроолор берилип жатат деп ойлойм. Ооба, жол эрежесин бузгандарды биз бир мындай тартипке салышыбыз керек. Аябай көп учурлар катталып жатат. Баягы адам өмүрүн алган. Бул аябай терс көрүнүштөр. Бирок ошого карабастан коррупционный баягы рисктер бар деген ойдомун да. Себеп дегенде планшеттен суроолор берилет деп жатасыздар. Анан ал жерде бардык жерде үн болот деп атасыздар. Бирок ошого карабастан ошол планшетти деле адам түздү. Жанакы билбейм, бир сүйлөшүү жолдору менен чечилип калбайбы ал маселелер, же мындай знактар менен айтып койбойбу, биринчи суроого мисалы үчүн ушундай жооп бер деген сыяктуу маселелер болбойбу? Кантип ойлойсуз?
Урул Кушбековна, сиз да туура айтып атасыз. Коррупционный элементтерге жол берүүдөн биз күрөшүп атабыз. Ошон үчүн бүт баардык электрондук сан иреттештирүү программаны киргизип атабыз. Сиз жанагы айтып кеткен жана планшетке дагы ГАИ доступный болот. Анын төшүндө тагылып турган боди камерага да ГАИ доступный эмес. Ал жерде биздин команда центрдеги мониторинг кылган кызматкерлер гана доступный болот. Бул жерде дагы жеринде иштеген ГАИ эч кандай доступы болбойт. Бүт бардыгы тең өзүнүн эме хранилищасына түшөт. Анын ошол жерден мисалы нааразы болсо карап өзү көрсө болот. Ал жерде жеринде гаишниктер эч кандай буга мындай доступ болбойт деп атат жанкычы, мисалчы. Только мынакей планшетти даже айдоочу өзү басат, басканда жанакы алты суроо түшөт, алты суроону өзү кнопкалар басат. Ал жерде эч ким доступ болбойт, бүттү. Ал жердечи. Все, ал жерде башкача эч кандай эмеге жол берилбейт. Жанагы жерден айтып коюп өтүп десе, бул жерде камера турат, бардыгы теңчи. Анын алып атканын баарын камера түшөт. Камерада биздин монитор центрде кызматкерлер көзөмөлдөп, ал өзүнүн 3 айлык бизде хранилищеде болот. Если нааразы болсо, бүт бардыгы тең фото, видеосун чыгарып беребиз. Рахмат. Анан мынау ГАИде иштеген ар бир инспектор эле ушул суроолорду берип иштей алабы же бир өзүнчө бир состав чыгарасыздарбы, өзүнчө адамдарды окутасыздарбы, кандай кыласыздар? Бул жерде ГАИ кызматкери суроо бербейт. Бул жердечи. Бул жерде ГАИ кызматкери суроо бергенге акысы да жок. Жок, мен түшүндүм. Планшет болот деп атасыз да, туурабы? Ошол планшет менен ар бир эле ГАИ кызматкер иштей береби? Же алар деле бир жана коллегалар деле суроо беришпедиби? Алар өзү башында экзамен бериш керек деп. Аларды алдын ала окутасыздарбы, кандай кыласыздар? Да, биз ГАИге алып атканда булардын бүт бардыгын чыттен правосынан баштап бүт эметебиз. ГАИге өтүп атканда ушу тестированиядан өтүшөт, конкурстарга барат, 3 айга окуп келишет, бардыгы тең бүт буларды даярдыктарын өткөзөбүз. Ошондон кийин алабыз. Андан кийинки дагы иш практикасында кемчиликтер болуп эметпесин деп биз ушуларды атайын жумасына занятияларды өткөзөбүз, окууларды өткөзөбүз, практикалык эмелерди өткөзүп, булардын билим деңгээлерин тынымсыз жүргүзүп келебиз бүгүнкү күндө. Анан 60 күн убакыт берилет деп атпайсызбы? Экзамен, планшеттеги суроолорго жооп бере албай калган жаранга. Ошол 60 күндүн ичинде деле өтпөй калса, экзамен тапшырып өтө албай калса, анда кандай болот? Бул жерде 60 күн ичинде унага барып туруп экзамен тапшырыш керек. Эгерде даже 60 күнгө дейин барбай койсо, же болбосо тапшырбаса, убактылуу айдоочулук көөлү токтотулат. Эме булардын ошо 60 күнгө кеңири убакыт берип атабыз, баягы билимди эметип, ошо правиларды окуп, кайра тапшыруусуна ушунча кеңири алып. таптакыр тапшыра албай калса эмне болот? Машина айдаган киши билиш керек да, праваны алгандан кийин албай билиш керек да. Бургушбековна билиш керек да. Праваны албаган кишиден сурап аткан жерибиз жок да, правасы бар кишиден сурап атабыз да. Жок, азыр буга чейин айтылбадыбы? Мисалы үчүн толкундоолор болот. Баягы ОРТ деле бар го, мектепти бүткөндө ОРТ бар. ОРТ деле балдардын билим деңгээлинин жыйынтыгын текшербейт. Алалардын ылдамдыгын, баягы канчалык деңгээлде сообразительностьты текшерет да. Ошол сыяктуу маселелер жаралбайбы деген суроо булчу. Бурулушпакында эми бул жерде сиз ар ким өзүнүн кесибин билиш керек да, мисалчы. Ал жерде эч кандай бир эме болбойт. Правила өзү айдап жүргөн айдоочу бул водительский праваны алганда ошол знактарды, ошол правиланы билип, андан кийин алыш керек да. То есть ал билиш керек. Бизде бир тенденция болуп атат да. Жанакы буга дейинки мынакей тартипке келгенге дейин мурда билесиздер да, жанакы сатып алып, подарка кылып, окубай алуу деген ошол учурларды башыбыздан өткөзбөдүкпү? Биз ошондой учурлардагы эмелерди деги билим деңгээлерин эметсе, ошолор кайра окуса деген ниет кылып атабыз да. Акыркы учурларда мына 5 жылдан берки окуган балдардын бардыгы тең азыр мындай тенденцияны карасак, нарушение билим деңгээлери жогору. Мисалчы азыркы мынакей бүгүнкү талаптар менен окуп атышпайбы? Илгерки учурларда билесиздер да, туулган күнүнө подарок этип, окубай подарок этип, баа жерденчи турабы? Башкача жолдор менен алгандар
деп атабыз да. Ошолор мисалы мына жана мисал келтирип кетпедим. 13 нарушение, 17 нарушение кылса, ушу биз сунуштурган 8 берене боюнча бүт баарына нарушение кылып атат. То есть ал ушул нарушение кылгандан кийин дагы правиланы билбегендигин көрсөтүп, дагы эмет аягында адамдын өлүмүнө алып келип атат. Ушпактыр. Эгерде ушул нарушенияларды кайра өзүн окуп эметип билимдеген эметип ушул кылбаса, бири кылсын, эки кылсын, андан кийин өзүн тартипке чакырыш керек да. Ага барбай айтпай ал жарандар. Кайрадан аягында мынакей 13 жол, 17 жыл нарушение кылгандан кийин адам өлүмүнө алып келди. Мисалчы, эгерде биз муну пересекать этпесек, анда дагы канча адам өлүмдөрүн биз алда күтүп атабыз. Ооба, ал жагы менен мен ойлойм, элдин баары эле макул болот. Бузуулар аябай көп болуп атат, адам өлүмү да көп болуп атат. Ал жактарын албетте keskin түрдө азайтыш керек. Бирок могу азыркы коррупционный жактарды дагы карап чыгып, мунун үстүнөн тыгыз иштеш керек. Рахмат. Сиздин сунуштарыңызды карайбыз, экинчи окууга дейли ушу карап чыгабыз. Процедурный 5-чи микрофон. Урматтуу төраға, урматтуу коллегалар, эми суроолор көп болуп атат, анан каршылыктар да көп болуп атат. Октябрь Жолдошевич, чын эле мыйзамга өзүңөр көрүп жатасыздар, эми байкап жатасыздар да. Ушул мыйзамды повесткадан алып, дагы бир иштеп, депутаттар менен сүйлөшүп, анан бир эксперттер менен дагы бир жолугуп, урматтуу жетекчилер, бир ойлонуп көрбөйсүңөрбү? Ортодо деген планшет менен ошакта жолдо кетип бараткан бир адамды кармап алып, анан бир суроого жооп бере албай калдың деп, анан 10 ай окуйсуң деп, тиякта окуп жаткан мектебиңерде очередь эмес, адамдарга отура турган жер таппай каласыздар да. Туура түшүнүңүздөр. Мен ойлойм, биякта коллегалардын баары эле айтып атышат, суроолор да көп, каршылыктар да көп болуп атат. Анан эл арасында анча-мынча суроолор чыкканга чейин, давайте на доработку отправим. Повесткадан алып. Эми суроолоруңар деле кайталанып атат да. Бир эле суроону улам-улам берип атабыз. Убакыт созуп атабыз да. А бизде, урматтуу коллегалар, бизде жакынкы чыгыш өлкөдө деген бир топ биздин жарандарыбыз кайрылып атышат. Ошону деген төрагабыз бүгүн коюп берди. Эң акыркы маселе Тышкы иштер министрлигинен да келип, ошол боюнча да суроолорубуз бар деп коллегалар кайрылгандыктан ал маселени да талкуулаш керекпиз да. Урматтуу депутаттар, сунуш түштү. Сунуш түшөрүнүн астына мен да бир эки сөз айтып коеюн. Чын-чынына келгенде биз өзүңүздөр билесиздер, кайсыл бир оор маселе болбосун, биз ал маселени сөз түрдө тегерек стол өткөзүп, бул маселелерди тийиштүү жактардан, эл жактан, башка эксперттерди чакырып, сиздер активдүү катыш берип, ошолорду карап койсок болот да. Бул мыйзам боюнча дагы чын айтасыздар, максаты жакшы, бирок көп жерлерде чийкичелер бар экен. Ошондуктан туура көрсөңүздөр, биз вторник күнү Октябрь Жолдошевич, биз өзүнчө бир тегерек стол өткөзүп, ошол жерге сиздерден да урматтуу депутаттар катышып бериңиздерди өтүнөбүз, суранабыз. Ал жерден келип берсеңиздер, реалдуу түрдө жакшы өзгөрүүлөргө барып кылса, анда биз кайра алып келип, кайра бул жерден карайбыз. Ага чейин күн тартибин алып туруу өзү чын эле туура болуп деп эсептейм. Ошондуктан азыр эми сунуш берилди. Мен сунушту добушка коюшум керек, урматтуу депутаттар. Реалдуу түрдө муну азыр күн тартибине алып койсок, анан процедураны чыгып туруп, баягы сунуштарыңызды берип коюңуздар, маселе жок, кетпейт. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып коюңуздар. Бирок күн тартибинен алуу боюнча сунушту добушка коюм, добуш берип коюңуздар. Бас берип коюңуздарчы, анан макул 59 каршы 5 баары 64 катталды 89 күн тартибине алынды, бирок кетпей туруңуз. Азыр бул жерден процедурнадан урматтуу депутаттар оюңуздарды айтып алыңыздар. Келиңиз, биринчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, азыркы күндө мына экзаменге кайра тапшыруу жөнүндө мына мыйзам бар да, бүгүн иштеп жатат. Азырда эгерде жол эрежесин бузса, кайра экзамен тапшырылат деген бул мыйзам бар. 2023 жылы кабыл алынган, бул жана мен кесиптешим айтып кетпеди, Октябрь Жолдошевич 38 прим биринчи перенедечи, бул бар, иштеп атат. А мынабул сунушталып жаткан мыйзам ошол кайра тапшыруу механизмдерин иштеп чыгуу боюнча да. Бирок комитет биз дагы абдан көп карама каршылыктар бар бул мыйзамдын долбоорун. Туура айтып атат биздин коллегалар, депутаттарчы. Бирок биз азыр биринчи концепциясын кабыл алса, экинчи окууда ошону биз баарын оңдойбуз.
Бул мыйзам долбоор жана 38.1 прим бар да, ошого киргизип туруп, механизмдер боюнча талкуулайт элек да. Ошон үчүн бул мыйзам долбоор негизи керек. Октябрь Жолдошев да көп нерсени туура айтып кетпедиби? Мен ойлойм, анда эми сиз, урматтуу төрага, сиз дагы сунуш берип калдыңыз. Бул эми Эльвира Жаралбекованын сунушу өттү. Анда экинчи күнү ушул кызыктар бүгүн сүйлөгөн депутаттар келсе, тегерек устолдо ошо кеңири баймабай анда биз талкууласак. Рахмат. Туура айтасыз. 6-чы микрофон. Рахмат төрага. Азыр биз жазылгандар суроолорду берип жооп алабызбы же бүттү ошо ойдон? Жок, айтыңыз, оюңузду толуктуу айта бериңиз. Анда урматтуу депутаттар, бул эми азыр Октябрь Жолдошев айтып кетти, бир жылда 900 адам кайтыш болду деп, жол кырсыгынан. Арасында бир үй бүлө бар, жаш наристелер бар. Азыр бир концепциясын колдоп, экинчи окууда сунуштарды берип оңдоп койсок болот эле. Мамлекет үчүн адамдын өмүрү бийик турат. Мына айтып кетти, жол эрежесин бузбасаң гаишниктер эч качан токтотпойт. Азыр гаишник акча бергин, миңде качып кетет. Бойди камерасы бар көкүрөгүндө. Анда элементтер жок азыркы учурда. Мына ички иштер министрлигинде бир топ реформалар болуп атат, өзгөрүүлөр болуп атат, айлык маяналар көтөрүлүп атат. Эми биз адамдын өмүрүнү бийик коюшубуз керек да. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, кесиптештер. Мен да сунуш айтайын деген элем. Эми биз көптөн бери ушул штрафтарды көбөйтүп атат, көп мындай наказывать этпей эле бир поощрение жагынан бир программа иштеп чыксаңыздар. Себеби таза жоопкерчиликтүү айдаган айдоочуларды көрүп, башка айдоочу үлгү алып, мындай стимулдаш керек да. Себеби азыр авто камсыздоого бир кандайдыр пайыздарын түшүрүш керек, төмөндөтүш керек. Жазып калсаңыздар, ушул программаны реестр түзүш керек. Жакшы биздин жоопкерчиликтүү водитель деген, себеби приложенияда көрүш керек. Ал нарушение кылбай, скоросттар сактап, мисалы үчүн штраф албай, жоопкерчиликтүү үлгүлүү биздин айдоочуларды биз мамлекет колдосо, мен ойлойм бул жанында жүргөн айдоочуга сөзсүз түрдө жакшы таасирин берет. Чем мындай кыйнап, мындай басмырлоо жол менен эмес, мындай жакшы жол менен барганга ушундай сунушту эске алыңыздар сөзсүз түрдө. Рахмат. Рахмат, биринчи микрофон. Рахмат, Махаббат Мавлянова. Мен негизи ушул мыйзам долбоорунун концепциясына каршымын да. Себебі кайра экзамен тапшыруу жолдо туруп алып тапшыруу бул туура эмес деп ойлойм, менин оюмчачы. Андан көрө мен ойлойм бул кызматкерлер, мисалы үчүн шаарлардагы пробкалар. Мынакей мисалы үчүн эртең мененки шаарга түшкөн бир жактуу көчөлөр дайыма пробка, а жогору кеткен көчөлөр бош турат ошол эле кездечи. Негизи могу шаардагы жолдордо кандай шартта биз оңдой берсек, ошо жана светофордун күйгөндөрүнү, бир жактуу жолдорду мүмкүн өзгөртүп, жанагы час пик убактарындачы. Ушундай мониторинг менен булар алектенсе жакшы болмок да. Ошондо жанагы пробканын кесепетинен элдин баары ошол жол эрежесин бузат да көбүнчөсүчү. Эми ошонун баарын токтотуп алып, баарын экзамен тапшырса отурган туура эмес деп ойлойм мен негизинен. Бул концепциясы мен туура эмес, ошондуктан башка иш-чарага көңүлдөрүн бурушса. Бул бир. Экинчиси, негизи эле могу коррупцияны түп тамырынан жок кылсаңар, ошондо мен ойлойм жол эрежесин бузуу жок болмок да. Өзүңүздөрдүн ичиңиздерде коррупцияны жок кылуу иштерин алып барыңыздар. Мынакей, мисалы чет мамлекетке барганда бир ГАИ дегенди көрбөйбүз көчөдөнчү. Бир полиция деген турбайт да көчөдө, эч бир көрбөйбүз. Чет мамлекетте, биздин жакынкы эмес, алыскы чет мамлекеттерде жок, эч бир ГАИ деген турбайт көчөдө. Ошол эле кезде элерге шарт түзүлгөн, пробка жок. Жанакындай жолдордун бүт баарын иштелип чыккан, кайсы жактан жакшы жолдорду жакшы ыңгайлуу колдонуш үчүн. Ушул жактарын карасаңыздар. Анын үстүнө мынакей 3 жолу эгерде жол эрежесин бузган болсо, анысы деле кайра экзамен алып турбайбы? Ошону колдонуңуздар катуу. Ошол эле жарайт деп ойлойм мен. Менин оюм ошондой. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Эми бул маселе боюнча өзүңүздөр жакшы сизде маалыматтар бар. Бул боюнча бир топ реформалар жүрүп атканын дагы өзүңүздөр билесиздер. Негизи эле бул мыйзам өзү бизге керек. Кандай болбосун, бүгүнкү күнү күндүгө канчалаган ДТП болуп, анын алкагында биздин эле кыргызстандыктар, анын ичинде канчалаган бөбөктөр каза болуп атат, аны да сиздер билесиздер. Бирок сүйлөшкөндөй, азыр уже сунуш кабыл алынды, добуш менен чечтик. Сөзсүз түрдө вторник күнү өзгөчө мына концепцияга каршы болом деген депутаттарды суранат элем. Келсеңиздер, ошол жерден
толук түрдө көрөйлү. Кайсы жагына сиздер каршысыздар, эмне үчүн ал жагын өзгөртсө болбойт, өзгөртүүгө мүмкүнчүлүктөр барбы, баардыгын ачык айкын сиздер менен сүйлөшүп, ошондуктан биз жана площадканы түзгөнүбүздүн себеби ошодон болгон. Келиңиздер, бул маселени дагы бир жолу вторник күнү карайлы дагы, жалпысынан концепцияга өзгөрткөнгө же сиздин оюңуздарга кабыл алганга мүмкүнчүлүктөр түзүлсө, кайра алып келип, анан биринчи окуудан карап, андан кийин сунуштарыңыздарды толук түрдө берсеңиздер, экинчи окууга баардыгын акылдашып алып келип алгандан кийин анан баардыгын иреттеп алып келип ошондо мыйзамды өткөрсөк, ал мыйзам мамлекетке да пайда болот, элибизге да пайда болот деп ойлойм да. 6-чы микрофон процедурный. Марлен Абдрахманович, турали айтып атасыңар да. Я вот просто одну вещь хотел вот заметить, да. Вот у нас говорят, водители виноваты. Инфраструктуры действительно нет. Вот я сколько писем написал и в ГАИ, и в мэрию. Установите пешеходный светофор. На Южной магистрали, вот в 12-м микрорайоне люди просят, в 9-м микрорайоне просят в Улане-2 просят, лежачие полицейские просят, там, где именно сбивают детей, где сбивают взрослых граждан. Ошону Сурансам, они мне что пишут? Пишут, надо рассмотреть, либо невозможно. А как вот быть? Вот при этом они говорят, вот давайте мы сделаем просто проверку знаний. Вы сперва инфраструктуру наладьте везде. Речь-то об этом. Просишь освещение сделать, освещение не могут сделать. Просто пешеходный светофор, говоришь, давайте, ладно, хорошо, я сам профинансирую здесь. Тоже не могут. Лежачие полицейские нельзя, говорят. Говоришь, остановку чуть передвиньте, потому что из-за этого люди перебегают дорогу. Нет, нельзя, говорят. А как быть тогда? Просто так наказывать людей, но это тоже не делать. Давайте, большая просьба, вот все-таки у меня просьба, поручение давайте дадим ГАИ. Пусть тоже сделает инфраструктуру полностью. Где нужно освещение, освещение. Где нужен светофор, пешеходный светофор. Где нужен лежачий полицейский, и пускай поставят. Либо сделать инвентаризацию и скажет, сколько денег им нужно. Сколько нужно им денег на это. Ошону айтсынчы бизге, биз анда уже бюджеттен тияктан бияктан ошол каражатты издейли. Ошондо менимче уже тартип кичине пайда болуп калат да. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, сүйлөшкөндө вторник күнү сөзсүздө келип бериңиздер. Биз дагы бир жолу комитеттин площадкасында, бул өзүнчө комитетте каралбайт, бирок как круглый стол катары дагы бир жолу бир карайбыз дагы, андан соң среда күнү кайра күн тартибине кирет. Бардык жактардан катышып бериңиздерди өтүнөбүз. Анда Октябрь Жолдошев жана башка чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Биз 7-күн тартибиндеги 7-маселеге өтөбүз. Кыргыз Республикасынын